Саламатсыңарбы аккордеон үйрөнүүчүлөр? Анда эмесе аккордеон сабагыбызды баштайбыз. Бул биринчи сабагыбыз. Кандай эмесе аккордеондун түзүлүшүн үйрөнөбүз. Аккордеондун түзүлүшү. Аккордеондун оң жагы жана сол жагы болуп бөлүнгөн баскычтары бар. Оң жак бөлүгүндө чыгармалардын мелодиясы ойнолот жана ойноо көпчүлүккө түшүнүктүү жана оңой өздөштүрүлөт. Ал эми сол жак баскычтарда татаалыраак. Себеби ал чыгарманы коштоочу бөлүгү болуп саналат жана алардын түзүлүшү башкача. Сол жак баскычтары 5 катарга бөлүнгөн төгөрөк майда баскычтар. Бул бөлүгү бас клавиатуралары деп аталат. Анда эмесе бас клавиатураларын үйрөнөбүз. Бас клавиатурасы аккомпанемент, мындайча айтканда чыгарманы коштоо үчүн колдонулат. Сол жакты ойноодо сол колдун 4 манжасы гана иштетилет. Баш бармагыбыз биринчи манжа болсо, ал иштетилбейт. Экинчи манжадан башталат сөөмөй. Үчүнчү манжабыз ортон. Төртүнчү манжа аты жок. Бешинчи манжа чыпалак. Сол жак баскычтар негизинен мех тараптан саналат жана 5 катардан турат. Мех деп аккордеондун ортосунда абаны түртүп туруучу жана тартып туруучу мех деп коебуз. Ошондон баштап саналганда биринчи катар бас добуштары, экинчи катарыбыз негизги бас добуштары, үчүнчү катарыбыз мажордук аккордтор, төртүнчү катарыбыз минордук аккордтор, ошондой эле бешинчи катарыбыз септаккордтор. Мындайча айтканда доминант септаккордтор деп атайбыз. Баскычтардын белгилеништери менен жазылуусу. Ошол эле биринчи катарыбыз кошумча бас болуп эсептелет, экинчи катар негизги бастар, үчүнчү катар мажордук аккордтор, төртүнчү катар минордук аккордтор. Мажордук аккордтор Б деген тамга менен белгиленет экен, минордук аккордтор М деген тамга менен белгиленет. Бешинчи катарыбыз септаккорд. Септима деген 7 деген саны билдирет, ошон үчүн септаккорд 7 тамгасы саны менен белгиленип турат. Бас добуштары. Аккордеондун ортосу болгон мех тараптан санаганда биринчи жана экинчи катар негизги бас үндөрү. Бул катарлар менен бас мелодияларын ойноого болот. Ал эми экинчи катар негизги деп аталат. Азыр айтып кеттик. Ошол боюнча эми практика жүзүндө карап көрсөк, ойноп көрсөңүздөр болот. Аккордеондо экинчи катарда анча чоң эмес чуңкурчасы бар баскыч бар. Ошол баскыч до нотасы болот. Ортосунда чуңкурчасы бар баскыч до нотасы деп эсептейбиз. Аны үчүнчү манжа менен басабыз. Андан кийин экинчи манжа менен анын өйдөсүндөгү баскычты басабыз, ал баскыч соль нотасы. Андан кийин төртүнчү манжа менен до баскычынын ылдыйда жайгашкан кнопканы басабыз, ал фа нотасы. Аккордтор катарлары. Кийинки катарлар аккордтор катарлары болуп эсептелет. Аккордтор бул чыгарманы коштоонун негизин түзгөн үчүндүктөр десек да болот. Ошондуктан аккордеондун өзгөчөлүгү ушунда, аккордтор менен коштоодо. Үчүндүктөр деп музыкада латтын негизги баскычтары болгон биринчи, үчүнчү, бешинчи баскычтарды айтабыз. Бул үчүндүктөр аккорд деп аталат. Аккордтор музыкада тональносту билдирген негизги добуштар болуп эсептелет. Аккордторду колдонуу менен ар түрдүү убондорду жана күүлөрдү коштоого болот. Ошондой эле үчүндүктөр чыгарманын негизин түзөт жана маанисин билдирет. Аккордтор катарлары. Аккордеондун оң жак баскычтарында аккорд алуу деп коебуз. Аккорд алуу деген бул 3 баскычты бир басып үчүндүктү басуу дегенди билдирет. Аккорд алуу үчүн 3 баскычты бирдей басуу керек болсо, сол жактагы үчүнчү катардан баштап бир эле баскычтан үчүндүү аккордторду чыгарууга болот. Мындайча айтканда аккорд алууга болот. Үчүнчү катарыбыз мажордук аккордтор, белгилениши Б тамгасы. Төртүнчү катар минордук аккордтор, белгилениши М тамгасы.
5 катар септаккордтор 7 саны менен белгиленет. Бул аккордтор негизги баска карата түзүлөт жана ошол бастын катарында жайгашат. Мисалы, до басынын тушунда 3-катарда до мажор, 4-катарда до минор жайгашкан. Аккордтор чыгармада мелодия менен үндөш болуп колдонулат жана башкача айтканда, чыгарманын саптарында көп созулган жана чыгарманы баштаган же аяктаган добуштарга үндөш болушу керек. Андан эмесе практикалык көнүгүүлөргө өтөбүз. Аккордеонду колго алып, үйрөнө баштасаңар болот. 2-катардагы бас баскычтарынын 3-манжа менен басуу керек. Ал эми 3-4-катардагы аккордторду 2-манжа менен басуу зарыл. Мисалда жазылган баскычтарды катары менен бирдей темпте басуу керек. Бул мисалды үйрөнө баштайбыз. Демек, 2-катардагы бас баскычтарын 3-манжа, ортон манжа менен басуу керек. 3-4-катардагы аккордторду 2-манжа менен басабыз. Анда эмесе биринчи мисалдагы до, эм деп турат. До нотасын ортон манжабыз менен басабыз. Андан кийин эм, ошонун тушунда турган эм тамгасындагы баскычты басабыз. Бул до минор аккорду болот. До менен эм тамгасын алмак-салмак басабыз бир темпте, бир калыпта. Бул көнүгүүнү аккордеондо угабыз. Анда эмесе до, эм, минорный аккорд, минордук аккорд. Мына ушул көнүгүүнү угабыз. До, эм, ушул аккордтор болсо фа, эм, ылдыйга түшүп атабыз. Фа, эм, кайта донун үстүндөгү баскычка чыгабыз. Соль, ми, до, эм. Анда эмесе экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Додон жогору жакка 4-баскычка жылабыз. Соль, ре, ля. Ля, эм, жогоруга. Ми, б, ылдыйга. Ре, эм, кайра өзүнө. Ля, эм. Башынан.